Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн биз адабий окуу сабагындабыз. Адабий окуу сабагында биз Китептин душманы деген ырды окуйбуз. Силер менен мен Динара эжеиңер. Анда эмесе келгиле бүгүнкү сабакка максат коюп алалы. Китептин душманы чыгармасы менен таанышып, маанисин түшүнөсүңөр. Элестетүү жөндөмдүүлүгүңөр, ой жүгүртүүңөр, сөз байлыгыңар, сүйлөө кебиңер калыптанат. Окуучулар китептерин таза сактоого, адептүүлүккө тарбия аласыңар. Эгер ушунун баарына биз жетишсек, анда бүгүнкү сабактын максатына жеттик деп ойлоймун. Алыкул Осмонов 1915 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал 1950 жылы бул дүйнөдөн кош айтышкан. Биз Алыкул Осмоновду 200 сомдуктан көрүп жүрөбүз, балдар. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыз Китептин душманы ырын көркөм окуп берейин. Мен кандай окуйм? Көңүл бурабыз. Ким китепти кирдетсе, китеп баркын билбесе, жулуп алып барагын, орой салса бир нерсе, ал китептин душманы. Ким китепти сүйбөсө, кадырына күйбөсө, чылым ороп шарт айрып, калжың-кулжуң сүйлөсө, ал китептин душманы. Ким китепти кордосо, ырайымы болбосо, сүрөттөрүн уурдаса, уурдап көнгөн колдорчу, ал китептин душманы. Бардыгынан ким жаман, китеп жырткан шум жаман, китепти сүйгөн балдардан наалат алсын ал адам, ал китептин душманы. Алыкул Осмонов. Балдар, ыр силерге жактыбы? Анда эмесе биз да көркөм окуйбуз. Адабий окуу дептериңерге азыр ачып сөздүк жазып алабыз, жаңы сөздү үйрөнөбүз. Ырайымы болбосо, бул боорукерлиги болбосо деген мааниде. Наалат, бул каргыш деген маанини айтып жатат, балдар. Балдар, кандай адамдарды китептин душманы дейт экенбиз? Ырдан мисал келтиребиз. Аны эмне үчүн китеп жырткан адамды наалат алсын деп жатат? Анын маанисин кандай түшүндүңөр? Суроолорго жооп берүү менен үй тапшырма ырды жаттоо. Балдар, бүгүнкү адабий окуу сабагыбыз силерге жактыбы? Ооба, азаматсыңар, мага да абдан жакты. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеттик деп ойлоймун. Кымбаттуу менин окуучуларым, саламатта калгыла.